Коронавирус кризиси башталып, карантин маалында кызын жоготкон Гватемаладагы бул ата-энеге кайгыдан арылууда кадимки бий жардам берди. Фабио Родольфо Васкес менен Мария Маренанын жалгыз кызы Дженнифер 32 жашында июнь айында бөйрөк оорусунан каза болгон. Ансыз да кайгыга баткан ата-эне үйүнөн чыкпай чүнчүп кетишкен. Ошол маалда Васкес социалдык тармактарда өтүп жаткан COVID Dance 2020 бий сынагы тууралуу жарыяны окуп калат. Аял экөө бир аз ойлонуп катышып көрүүнү чечишет. Mi papá decía mucho de que Атам ар дайым музыка адамга дем берип, жашартат деп айтчу эле. Сенин жашың өтүп, бетиңе бырыш түшсө да, жүрөгүңдө жашсың. Ал эми музыка ошол сезимдерди ойготууга жардам берет. Васкес жубайы Марена экөө музыка тандап ага бийлеп, видео тартып сынакка жөнөтүп жиберишкен. Түгөйлөрдүн бийи көптөргө жагып, алар сынактын жеңүүчүсү аталышты. 50 жаштагы Васкес кызы Дженнифер дагы алар үчүн кубанып жатса керек деген ишенимде. Өтүкчү болуп эмгектенген Васкес бий аркылуу өзүлөрүнүн жана башкалардын маанайын көтөргөнгө эле ыраазы. Ал пандемия маалында элдин баарын жаман кабарлардан алаксып, бийлөөгө чакырат. Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз. Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео. Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.